Талгарбеков, Жекшенкулов, Суаналиев сындуу акылы жиректер элге кызмат кылса. Келечекте президент Садыр Жапаров бийлик короосундагы айрым топтордун буктурмасында калып калуу коркунучу жокпу? Бул боюнча саясий элитанын тар чөйрөсүндө ар кандай божомолдор бар. Түз жолдон адаштыруу оюндары жүрүп кетпейби? Ооба, бийлик оппозициянын тиреши күчөп баратат. Мындай шартта сырткы жана ички күчтөр да опурталдуулукту жаратууга кызыктар болушу ыктымал. Эмне кылуу керек? Президент адилеттүү калыс башкарууга багыт алган соң, кээ бир бузукулардын тилинен этияттап командасын бир сыйра ээргеп алуусу, дыккат көзөмөлдөөсү зарыл. Биздин баамыбызда жогорку кызматтык жетекчилерде жаштар арбын, бирок 60 жаштын айланасындагы тажрыйбалуу, таза кадрлар да керек. Мисалы Бекболот Талгарбеков, Аликбек Жекшенкулов, Өмүрбек Суаналиев өңдү. Алы күчтөн тая элек, акылы зирек инсандарды тартса эмнеге болбосун? Мамлекет эл үчүн аянбай иштеп беришет эле. Азия News кезети. ЖПК аймагындагы 47,7 гектар жер трансформация болду. Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы муниципалдык менчикте турган 47,7 гектар жер трансформацияланып, калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Бул ЖПК аймагына кирет. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы 2 декабрда кабарлады. Финансы министрлигине республикалык бюджеттен көрсөтүлгөн жер участогуна шаар куруу документтерин иштеп чыгуу үчүн 5 миллион сом бөлүү тапшырмасы берилди. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын ЖПК аймагына үйлөрдү куруп алган тургундар менен жолугуп, министрлер кабинетине жер тилкелерин мыйзамдаштырып берүүнү тапшырган. Ошол эле кезде бийлик ЖПК объектисин 2022 жылдын соңу 2023 жылдын ортосунда ишке киргизүүнү пландап жатат. Садыр Жапаров 22 ноябрда Ак Ордо 3 конушунун жашоочулары менен жолугушууда. 2022 жылдын май айына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда документи жок үй болбошу керектигин айткан. Улак Азаттык.org. Сабыр Муканбетов. Эл ичинде Садыр Жапаровго болгон ишеним жогору. Сабыке кандайсың? Шайлоодо көрүнбөдүң, сбой болуп ызы-чуу түшүп атсак жоксуң. Кайдасың? Бизде үй бүлөдө жоготуу болду. Ковидтин кесепеттери кете элек, пассивдүү болуп үйдөн чыкпай айтоор ошондой. Болгону ошо шайлоо күнү барып бюллетень салганым болбосо, мен бу сапар шайлоого эч катыша алган жокмун. Шайлоодогу нааразычылыктар тууралуу угуп атасың да, ошол тууралуу оюңду айтчы. Эмне болуп кетти? Соц тармактардан маалымат алып тынч таза өтөт деп аттык эле. Анан жанагы сбой чыгып эле ушинтип чуулдак болуп кетти. А дегенде 10 партия өттү деген маалымат таркап, анан 40 мүнөт өчүп, күйгөндөн кийин 6 калып, анан бүтүн Кыргызстан кайра кошулганы, кол санактын жүрүшү менен цифралар тез-тез өзгөрүп жатышы, айтор ошонун баары жалпы эле көрүнүп таркап жатканы да ар кандай маанай туудуруп, эл эмнеге ишенерин билбей маң болуп жатат. Ишенбегени, гыжырданганы, түңүлгөнү, арбый түшкөнү байкалууда. Сбой, хакердик чабуул, диверсия деген маалыматтар чыгып кетти. Кайсынысына ишенериңди билбейсиң. Саясий оппоненттер, айрым серепчилер жоопкерчиликти Кыргыз Республикасынын президентинин өзүнө жүктөшүүдө. Садыр Жапаров болсо БШКнын ишинде териштирүү жүргүзүлүп, баары аныкталаарын, күнөөлүүлөр болсо катуу жазага тартылаарын айтып, кол менен саноонун жыйынтыгын күтүүнү суранды. Жерлердеги шайлоонун өтүшү, подкуп, подвоз жана башка ыпластыктын кескин азайышы коомчулук тарабынан саясий процесс таза өттү деген баа алып, анын негизинен бул шайлоого болгон элдин ишеними жогору болуп жатат. Ошон үчүн коомдогу нааразычылык төмөн, көпчүлүк мурдагыдай партияларды ээрчип, дүргүп кеткен жери жок. Эл ичинде дагы да болсо Садыр Жапаровго болгон ишеним жогору. Колдоо бар болгон үчүн нааразы партиялардын чакырыктары массалык толкундоолорго алып бара албады. Эми бул кырдаалдан кантип арылуубуз керек? Кырдаал татаал, жакшы болуп да, жаман болуп да чыгуубуз мүмкүн. Кол санакта ачык, таза адилет жүргүзүп, жыйынтыгы сервердикине дал келбей калса, анда фальсификация жасалгандыгы аныкталган болот. Элдин тандоосун бурмалоо бул чоң кылмыш. Кылмышкерлер аныкталып катуу жазасын албаса, анда кене Садыр Жапаровдун өзүнө ой баштайт. Жазалай албайт, анткени өзү аралашкан деп айткандардын кычуусу кана баштайт. Ошондуктан азыр баары Садыр Жапаровдон көз каранды.
Мурдагылардай эскиче козел отпущение дайындай коюп кутулуу кыйын. Президент накта күнөөлүүнү таап жазалашы керек, болбосо өзүнө сөз тие баштайт. Кол санактын ачык, калыс, адилеттүү өткөрүлүшү да коомчулукту тынчытып, элдин ишенимин бекемдөөгө түздөн түз таасир этерин унутпашыбыз керек. Сурат Жылкычиев, Азия News гезити. Ахматбек Келдибеков БШКнын сервериндеги маалыматка ишенгенин айтты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Борбордук шайлоо комиссиясынын сервериндеги маалыматтарды алмаштырып салуу мүмкүн эместигине көзү жеткенин билдирди. 2 декабрдагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев БШКнын адистери сервердин кантип иштерин түшүндүрүп көрсөтүп беришти. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлап, жолугушуунун видеосун таратты. 2 сааттан ашуун талкуулады. Кал жерде сумманы чыгарууда БШКдагы адистердин кетирген жөнөкөй катасы далилденди деген Келдибеков бюллетендерди кол менен санап чыгуу менен гана талашка чекит коюлаарын кошумчалады. УКМК Келдибековду 1-2 декабрда суракка чакырган. Расмий кабарга ылайык, социалдык тармактарда тараган видеодо саясатчы шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыктары бурмаланганы жөнүндө тастыкталбаган негизде сүйлөгөн. УКМК муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалап, аны түшүндүрмө берүүгө чакырган. Ахматбек Келдибеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Азаттык партиясынан катышкан. Баштапкы жыйынтыкка ылайык, аталган партия шайлоодо уткан жок. Добуштар бурмаланды деген нааразычылыктар жаралып, Ахматбек Келдибеков бийлик 3 күндүн ичинде кайра шайлоо өткөрүш керектигин билдирген. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланышы керек. Добуш берүү аягына чыккан учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасы үзгүлтүүгө учурап, жыйынтыкка байланыштуу маалыматтар алмашып кеткен. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боёмчулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Булак Азаттык чекит.org. 500 сомго эле азайдыбы? Жапаровдун жарлыгына чейин депутаттар канча маяна алчу? Бир жыл мурунку маалымат менен салыштырганда депутаттардын гана айлыгы 500 сомго азайып, төрага менен вице-спикерлердики өзгөрүүсүз калган. 2 декабрда президенттин маалымат кызматы жогорку кеңештин депутаттарынын маянасы азайтылганы тууралуу маалымат таратты. Чыгымдарды кыскартуу тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык мындан ары төрага 30 000 орун басарлары 27 000, фракция лидерлери менен тармактык комитеттин төрагалары 26 000, депутаттар 25 000 сом алары оклад көрсөтүлгөн. Бирок билдирүүдө эл өкүлдөрүнүн эмгек акысы канча пайызга кыскартылганы жазылган эмес. Белгилей кетсек, былтыр пандемия көчүп жаткан маалда депутаттар каникулга чыгып кетсе да 200-300 000 сомдон эмгек акы алып жатат деген маалымат тараган. Ошол кездеги парламенттин маалымат кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракын уулу жогоруда аталган кепти төгүндөп, эл өкүлдөрү чынында канча айлык алаарын айткан. Эгер аны менен салыштыра турган болсок, депутаттардын маянасы 500 сомго гана азайган. Ал эми төрага менен вице-спикерлердики өзгөрүүсүз эле калган. Мында фракция лидерлери менен комитеттин төрагалары канча алаары айтылган эмес. Бул жерде кеп негизги айлыгы, башкача айтканда оклады жөнүндө гана сөз болууда. Эмгек кодексине ылайык иш тажрыйбасына, класстык чинине карап дагы кошумча төлөнөт. Бир айлык маянасынын суммасына барабар эмгек өргүү акысы төлөнөт. Мындан сырткары транспорттук чыгымдарга, канцелярдык буюмдарга деп ай сайын ар бир депутатка 40 000 сомдон бөлүнөт. Ошондой эле Жапаров бүгүнкү жарлыгы менен кызматтык автоунааларды дагы алып салганы жазылган. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарына турак жай үчүн компенсация төлөнүп келген. Бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык автоунаалар алынып салынды. Ал эми колдо бар кызматтык батирлер турак жайы жок парламент депутаттарына бөлүштүрүлөт деп билдирди маалымат кызматы. Жогорку кеңештин 46-чакырылышынын депутаттары 2015 жылдын ноябрында кызматтык унаадан баш тарткан. Төрага жана анын 2 орун басары майыптыгы бар эл өкүлү гана автоунаа менен камсыздалат. Калганы жеке унаасы менен иштөөгө макул болгон. Ал эми кызматтык турак жайлар Бишкекте жашай турган жери жок парламентарийдин баарына берилип келет. Булак Спутник чекиткейи. Блогер Дава кыргызстандык кызды Дубайга чакырып жаңы кийим сатып берди. Россиялык блогер жана репер Дава Ольга Бузованын мурунку жигити кыргызстандык кызды Дубайга чакырды. Блогер кыздын жол киресин жана Дубайга ылайык кийимдерди да төлөп берди. Кыргыз кызы болгону блогерди таанып учурашкан. Эске салсак, блогер жакында эле кыргызстандык курьер жигитке iPhone береке берген.
Булак чекиткейи же.